Ушинтсе да болот беле, Жанар Акаев добуш сатып алуунун жаңы ыкмасын айтып берди. Шайлоо алдындагы үгүт иштеринде элдин добушун сатып алуунун жаңы ыкмасы пайда болду. Бул тууралуу Альянс партиясынын депутаттыкка талапкер Жанар Акаев КТРКда өткөн деле дебат учурунда айтып берди. Талапкер белгилегендей, бул шайлоодо мурункудай административдик ресурс колдонгон жок. Бирок добуштарды сатып алуу али жоюла элек. Жакшына жакшы деш керек. Мына ушул шайлоо башка шайлоодон айырмаланчу да чын эле мэрлер, акимдер, губернаторлор бийликтин конкреттүү партиясына иштеген жок. Президенттин эрки күчтүү болду. Мен сизге бир кызык окуя айтып берейин. Кайсы шаар экенин айтпай эле коюн, айрым кандидаттар комоктор дүкөндөр менен иштешип атышыптыр. Ымдашып шайлоочу кирет экен. Дүкөнчү сүрөттү көрсөтөт экен, ушуну шайлайсыңбы деп. Макул деп ымдашкандан кийин каалаган нерсесин 2000 сомго алат экен. Кыргыздар ушинтип дагы бир жообун таап атат, деп Акаев айтып берди. Алып баруучу кайсы шаарда мындай окуя болгонун тактап сурап, аталган фактыны текшерип жоопкерчиликке тартуу керектигин билдирди. Акаев бул фактыга видео далил болгондон кийин кайсы жерде болгонун айтарын, азырынча сөз менен гана айтылган маалымат экенин маалымдады. Булак Кактус Кейджи. Эл чындыкты билсин. Келди Момбеков мени шайлоодон четтеткенге мыйзам жол бербеди. 19 ноябрда Борбордук шайлоо комиссиясынын отурумунда Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Келди Момбековдун дипломду мыйзамсыз алганы боюнча маалымат каралды. Анда Момбеков мындай маселе жаралып каларын билбегенин, билсе көйгөйдү чечип коюуга мүмкүнчүлүгү бар экенин белгиледи. Тагыраак ал жоголгон дипломун кайра алууна келтирип коймок. Диплому жасалма деген тергөөнүн бүтүмү, бирок мыйзам менен шайлоодон четтеткенге жол бербейт. 57-беренеде ар бир адамдын күнөөсү тергөөдө же сотто далилденбейинче кылмышчы жорук жасаган деп эсептелбейт. Бул Конституцияда каралган. Мен УКМКнын маалыматынан мени күнөөлүү деп далилдеген өкүмүн көргөн жокмун. Менде азыркы учурда абсолюттук кол тийбестик макамы бар. Диплом боюнча иш 2020-жылы ачылган. Анда эмне үчүн мени былтыр талапкер кылып каттады? 1 жыл 8 ай бою бул ишти эмнеге кармап отурду? Мен октябрда талапкерлигимди каттоодон өткөрдүм. Жоголгон дипломдун көчүрмөсүн, жоголгондугу боюнча материалдар, кылмыштардын жана жоруктардын бердиктүү рейстерине каттоого алынганы боюнча көчүрмөнү министрликтин мага жазган катын бердим. Карап чыксаңыздар болот. Менин дипломумду текшергенге БШКнын ыйгарым укугу жок да. Муну УКМК сотко алып барыш керек болчу. Сот далилдей турган иш да. Эгерде мен ушундай иш кылган болсом, Ала Тоо аянтынан элдин кечирим сураганга даярмын, деди Момбеков. БШКнын төрайымы Ажылдап мурда депутаттарга жогорку билимге ээ болуш керек деген талап жок болчу. Бул талап мыйзамга киргизилип 27-августтан тарта күчүнө кирди. Ошондуктан депутат катары сиз мурда суралган жоксуз, эми суралып жатасыз, деди. Буга чейин Келди Момбеков жогорку билими боюнча дипломду мыйзамсыз алганын УКМКнын төргө башкул башкармалыгына маалымдаган. Социал-демократтар партиясынын Келди Момбековдун жасалма диплому бар деген УКМКнын билдирүүсүнө комментарий берип, дипломдун күтүүсүздөн текшерилиши оппозициядагы депутаттыкка басым жасоо аракети менен түшүндүрүшкөн. Булак аргумент Кейджи. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров менин душмандарым бийликте гана эмес, карапайым элдин арасында дагы бар. Президент Садыр Жапаров Ала Тоо 3 конушунда жаңы конуштардын тургундары менен жолугушту. Менин душмандарым бийликте гана эмес, карапайым элдин арасында дагы бар. Мына көмүр боюнча бир ай акчап сурандык. Бааны түшүргүлө. Бир машинеден 10-15 миң сом киреше тапсаңар деле жетет десем, жок, $1000 табыш керек экен. Айла кеткенде өкмөт колго алып 3 миң сомго түшүрүп таштадык эле, ишсиз калышты деп билдирди. Президент көмүр казуу мурда Ажылдарга салыштырмалуу кеш башталганын мойнуна алып, ага Кыргыз көмүр ишканасында 2 жетекчи алмашып, сабадаш уюштурулганы менен себеп болгонун билдирди. Булак Факт Кейджи. Эл чындыкты билсин. Адатта чимкириктерде 6-чакырылыштын депутаттарын атап, аларды бокочу катары жек көрүп келебиз. Бирок алардын көбү кадимки турмушта бир сонун эле адамдар. Бирок эртең эле боло турган шайлоого ата мекенин катарына кошулуп кетип жаткан Али Токтойкуновдон коркуш керек. Бул жигит өтө коркунучтуу, кич келгенде родинасын сатып басып кете турган балекет. Райымбек Матраимовду 3 жылдан ашык каралаган убакта Атамбаев деген сөздү оозуна алган эмес. Түгүлө 2020-жылдын 9-10 октябрь күндөрү Атамбаевдин колтугуна кирип алып, азыркы бийликке каршы сөздөрдү айтып жүргөнүн баарыбыз көргөнбүз. Мына эми депутат болом деген дымак өзүнүн башынан ашып ташып, адамгерчилик, намыс деген касиеттерди жоготуп, Матраимовду Атамбаев ишке алганын колдогонун айтып отурат. Атамбаевдин алган $100 000 ашкылып жутуп койду да, эми Атамбаев тууралуу ар нерсе десе боло берет. Куран китеп кармагандардан нанды ортого кошуп анкорлонуп ушулга окшогондордон коркуш керек. Булар Кудайдан да коркушпайт, бекеринен ата мекенге кошулган жок да. Текебаев өзүнө окшогондордун жытын 100 чакырымдан сезет, деп Шаумурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Аял 9-кабаттан 3 наристесин ыргытып, андан кийин өзү секирди. Окуянын алдын ала себеби айтылды. Алматыда 3 наристеси менен кошо 9-кабаттан боюн таштаган аялдын аракетинин алдын ала себеби айтылды. Бул тууралуу казак басылмалары жазып чыгышты. Бул үй бүлөлүк мамилелердин негизинде күйөөсү менен болгон чыр-чатактар каза болор алдында жазган каты бар. Башка жагдайлар такталууда, деп билдирген Алматы шаардык ички иштер башкармалыгынан. Маалым болгондой, бул факты боюнча Казакстан Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 105-беренеси менен иликтөө иштери жүрүп жатат. Бардык жагдайларды тактоо үчүн
тергөө ыкчам тобу түзүлдү деп жазылат маалыматта. Айта кетсек, Алматыда 28 жаштагы аял 9-кабаттан алгач балдарын ыргытып, андан кийин өзү секирип кеткени ачык булактар жазып чыгышкан. 2 баласы менен кошо өзү ошол жерден жан берип, бир баласы ооруканага жетпей каза болгон. Наристелер 2015, 2016 жана 2019 жылы туулган. Булак рынок кейчи. Эл чындыкты билсин. Тыш жүрө албаган Исхак Пирматовдун кыянаттыгы суу кечпейт. Кумтөр ишине байланыштуу күнөөлүү катары табылып, сот жообуна тартылган Исхак Пирматовду кимдер билбейт. Коррупционерлигин ресми мойнуна алып, төргөө менен кызматташып эркиндикке чыккан Исхак мырза жөн жата албай, кезинде көчөдө жүргөн жеринен Кыргыз-нефтегазга кондуруп, кийин ишкананын жетекчилигине дайындалышын, апрель окуясынан кийин 2 чакырылышта депутат болушуна, убагында чөнтөгүндө сокур тыйыны жок немени бакыйган олигархтардын бирин айланышына себепкер болгон акеси Тазиспек Турсунбаевди тымызын каршы иштөөгө өттүбү. Маселен, социалдык түйүндөр аркылуу Турсунбаевди каралатууга атайын фейк армияны жалдап, ал үчүн оңбогондой каражат сарптаганы чынбы? Анысыз келген сим талапкерлердин бирин тамызын каржылап, аны депутат кылууга жөн өрөгөнү кандай? Балапан Пирматов канчалык аракет кылбасын, элге эмгеги сиңген кадыры бар Азиз Атакозуевичке жасаган кара санаттай моюнунан майнап чыкпайт. Болгону бул анын суу ичкен кудугуна түкүргөн адамгерчилик, жигиттик сыпатынын пастыгына гана ашкер элек эмеспи? Куланам деп ойлобо, куратып коет бул турмуш макалын Исхак мырза эсинен чыгарбаса дейбиз. Эгерде бузукулук ишин уланта берсе, анда артынан былыгы чубалып кайрадан кусуп калбайбы? Булак Азия Ньюс гезити. Эл чындыкты билсин. Бишкектин жолдорун оңдоодо 360 миллион сом урдалган. Бишкектин жолдорун оңдоого кеткен каражаттан 360 миллион сом урдалган. Бул тууралуу шаар мэри Айбек Жунушалиев билдирди. Жунушалиев Бишкектин жолдорун оңдоого жооптуу муниципалдык ишкананын 934 миллион сом дебитордук карызы бар экенин тастыктады. 934 миллион сомдун баары дебитордук карыз, бирок анын 360 миллион сому урдалган. Мен азыр жаңы имараттарды кыдырып, жолдордун курулушун текшерем. Аткарылып жаткан иштер, токтоп калган иштер бар. Акча урдалганы боюнча текшерүүлөр боло баштайт деп билдирет шаардын мэри. Мэрдин айтымында чогултулган материалдар тергөө үчүн прокуратурага өткөрүлүп берилди. Булак Назар Ньюс кейчи. Эл чындыкты билсин. Урматтуу Москва шаарында жашаган жана эмгектенген мекендештер, Восток мед стоматологиясына кош келиңиздер. Бардык кызматтар заманбап технология менен көрсөтүлөт. Тиш дарлоо, тиш салуу, протездин бардык түрлөрү, имплантация, тиш агартуу, эң негизгиси жума күндөрү тиш алуу акысыз. Орутпай жана сапаттуу, ыңгайлуу баада дарлайбыз. Консультация бекер. Восток мед стоматологиясына кош келиңиздер. Валентина Шевченко Садыр Жапаровго өлкөнүн өнүгүшү үчүн көп иштерди жасап жатасыздар. UFC уюмунун чемпиону Валентина Шевченко өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына өлкө башчы Садыр Жапаров менен жолуккандыгы тууралуу билдирүү жасады. Анда мушкер айым Садыр Жапаровго беттештен кийин телефон чалганынан кубангандыгын билдирди. Садыр Нуркожоев: сиз үчүн спорт өлкөнүн өнүгүүсүнүн ажырагыс бөлүгү экенине рахмат. Беттештен кийин телефон чалып куттуктаганыңызда абдан сүйүндүм жана азыр сизди жеке көргөнүмө абдан кубанычтамын. Кыргыз өлкөбүздүн гүлдөп өсүшү үчүн көп иштерди жасап жатасыздар деп жазды Шевченко. Валентина Шевченко Садыр Жапаровго кечээ 22 ноябрда жолуккан. Жолугушууда өлкө башчы мушкер айымга 1 миллион сомдун сертификатын берген. Булак Супер.kg. Эл чындыкты билсин.